Шаарлар барган сайын өсүп, имараттар улам бийиктеп, көчөлөр кеңейип жаткан, өнүгүп келе жаткан өлкө шартында өтө жогору суроо талапка ээ болгон тармак курулуш тармагы. Бул тармакта кара күчтөн тышкары квалификациялуу адистерге талап күч алды. Биз силерди курулуш жаатындагы 3 адис менен тааныштырууну чечтик. Алар ширетүүчү, маляр жана гипсокартон менен иштеген мастери. Менин атым Самара. Бишкек курулуш фирмасында шубакчы маляр болуп иштейм. Эмгекти сүйүү гана жетиштүү. Башкасына үйрөнүп алса болот. Маляр же кыргызча айтканда шыбыкчы болуп иштеш үчүн адегенде мектепти бүтүрүп, анан кесиптик техникалык лицейди окуш керек. Биздин шаарда номер 4 жана номер 5 лицейлер бар. Курулуш фирмалары Бишкекте көп. Аларга маляр болуп орношууга болот. Жеке заказдар менен иштөө мүмкүнчүлүгү бар. Жумуш берүүчү иш тажрыйбаны талап кылат. Тажрыйбаң жок болсо, анда шакирт болуп орношуп, кесипти үйрөнүп, андан ары иштеп кетсе болот. Жаңы иштеп баштаган маляр 10 миңден 20 миң сомго чейин табат. Иш тажрыйба ээ болгондон кийин эмгек акы 50 миңден 60 миң сомго чейин жетет. Бригадир орто эсеп менен 30 миңден 50 миң сомго чейин алат. Адегенде кесиптик техникалык лицейде баштапкы атай билим алыш керек. Иштеп, ушул эле кесип боюнча маляр, бригадир болуп орношосуң. Кийин колледжге өтүп окусаң мастер, прораб катары иштей аласың. Эгерде жогорку окуу жайын бүтүрсөң, анда инженер, участоктун начальниги жана башка болуп иштөөгө болот. Бишебаев Эрбек Саргулович. Я здесь работаю плотником. Бишкек курулуш. Гипсокартонщик, гипсокартонщик. Окуш керек биринчи. Андан кийин талант болот да. Карап өзүң билесиң, каякта эмне кылыш керек экенин, уже жумуш иштеп атканда уже билине баштайт да. Кандай кылып кетиш керек гипсокартонун. Курс бар. Ошолор баарын үйрөнөбүз да. Үйрөтүшөт, каратып, момундай кылыш керек. Ар жагын гипсокартондун кандай нюанстары бар, ошонун баарын үйрөтөт да. 5-лейде бизди үйрөткөн лицейден гипсокартонщик кандай болуш керек, эмне кылыш керек баарын окутуп, теоретический, практический көрсөтүшкөн. Профессор баардык стройкага кирсе болот. Стройкага мисалы үчүн иштесе болот. Ар бир квартираны, ар бир киши квартира болобу, частный сектор болобу, иштесе болот. Гипсокартонщик деген азыр востребованный профессия да. Жумушка алып атканда бизден сурайт, каякта иштедиң эле, эмне сертификат барбы, жокпу? Анан биринчи очередь каякта иштедиң эле, канча жыл иштедиң эле, стаж работу сурайт. Стаж болбосо, мисалы үчүн биринчи жасатып көрөт, жумушуңду көрөт, жакса жумушка алат, болбосо жок. Биз эми эртең менен 8-де жумуш башталат, келебиз, прораб бар, мастер бар, объем работа алабыз эртең менен, материал алабыз, ошону менен иштеп баштайбыз. Саат 5-ке чейин иштейбиз. Бул жумушта эмне жагат? Мен бул жумушту иштеп келатам, башка жумуш билбейм. Анткени мен сүйөм бул жумушту, жакшы көрөм, иштегим келет, келип иштеп кетем. Бул жумушта корея эме жок. Мисалы үчүн эме жок. Просто бизге өзүң жумушуңду жакшы жасап кетсең, объектиде мисалы үчүн сени эртең да чакырат, бүрсүгүн да чакырат, келип жасап кет, жакшы жасайт экенсиң деп. Ошо жумушуңа эметет да, кореяны рост жок биякта мисалы. Бизде мисалы үчүн өз жумушуңду сапаттуу жасасаң, жумуш ар дайым болот да. Эгер жаман жасап койсоң, сени эч ким чакырбайт жумушка. Сапаттуу жашаш керек да, качество керек да. Менин атым Леонов Алексей. 5-разряддагы электросварщик болуп иштейм. Чебердик жана тыкандык талап кылынат. Анткени ширетүүчү иштеген жерде өзгөчө техникалык коопсуздук эрежелери бар. Алгач орто мектепти бүтүрүү керек. Андан кийин лицейден техникалык билим алууга болот. Лицейлер абдан көп. Номер 100, номер 4 жана башкалар. Мен 27-чи лицейди бүтүргөм. Алар даярдап чыгарышат. Электросварщик, электрогазосварщик бардык жерде талап кылынат. Кайсы жерде металл болсо, ширетүүчү керек. Жеке сектордо, өндүрүштө, металл конструкциясында тийиштүү ар кандай иштерди жумуш берүүчүнүн каалаганындай аткарууга жөндөмдүү болосуз. Эң биринчи кезекте квалификацияны.
түзүк оюнга орношуп, укуктарыңыздын корголушун кааласаңыз, алар адегенде ширетүүчү экендигиңизди ырастаган документти талап кылат. Андан кийин квалификацияңызды, разряд, көндүмдөр, иштеп топтогон тажрыйбаңыз, мындан ары иштөөгө жөндөмүңүз маанилүү. Окуп, иштеш керек. Училищеден кийин келген адамды дагы үйрөтүш керек экендигин ар бир цехтын начальниги билет. Ал сизди баары бир тажрыйбалуу ширетүүчүнүн жанында коет. Ал керектүү көндүмдөрдү, деталдарды көрсөтүп берет. Ошентип шакирт тажрыйбага ээ болот. Алга ар бир ширетүүчү ушундай жолду басып өтөт. Бүгүн сиз эң жөнөкөй жумушту, решетканы, кашаны жасашыңыз мүмкүн. Эртең өзгөчө маанилүү конструкция менен иштөөгө туура келет. Ширеттүү же башка жумуштар аткарылат. Бул кадимки жумуш күнү. Жаңы иштеп баштаган ширетүүчү албетте белгиленген сумманы алат. Андан ары разряд чоңойгондо айлык акысы да жогорулайт. Орто эсеп менен 20 миңден 25 миң сомго чейин табат. Мен өз ишимди сүйөм. Бардык кесиптердин арасынан ушул кесип мага жагат. Анткени металлдын кесигин алып, ага эмгегиңдин жумшагандан кийин жаңы нерсе пайда болот. Аны карап, сага жаккан конструкция жаралганын көрөсүң. Сен жасадың. Колуңан келди. Орто билим алгандан кийин андан ары өсүүгө мүмкүнчүлүк бар. Лицейге кирип окугандан кийин ширетүүчүнүн билимин алып, дипломго ээ болуп, кесипкөй мындесең болот. Андан ары өнүгүүнү кааласаң, техникумда олуттуу жогорку техникалык билим алууга болот. Институтка өтүп окусаң, анда цехтын начальниги, катардагы ширетүүчүдөн алда канча көптү билген квалификациялуу адис болуп чыгасың. Тасмада көрсөтүлгөн кесиптерден тышкары, бул тармакта көптөгөн багыттар бар. Алар жөнүндө сиз жашаган райондогу иш менен камсыздоо кызматынан билсеңиз болот. Сенин чечимиң, сенин карьераң, сенин келечегиң.